Америкалық Джонсонның окуясы. Азыр бир Кыргызстандын 3-чү жараны Америкага барсам деп Американы үмүт кылат. Райондун центрине чыга элек жаштар дагы Америкага барсам Америкада жумуш бары бар деп Американы бейиш ойлоп алган. Америкалық Джонсонның окуясы. Бул Джонсон Америкада чоңойду. Америкада чоңоюп, Американын Күнөө көчөсүндө чоңойду. Арагы чечеге курсагы ток, колу шок болуп, колуга кумар канбастан көчөдөн өткөн телефонун, кыздардын телефонун, адресин сурап, Американын көчөлөрүндө өмүр өттү. Ушул жерде кичинекей кыстырма колун никелеп алгандар, колун катын кылып алгандар тилекке каршы Кыргызстанда жок эмес ал, жаштардын арасында. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү 1-чи күн, 4-чү күн орозо карма дейт. Эгер ошол күндөр орозо кармасаң, курсагың ток, колуң шок болуп, атенең жок кезде, туугандарың жок кезде, үйдө жалгыз интернет менен, телефон менен, телевизор менен калган кезиңде душка кирип алып, агылга сарайга кирип, колуң менен ар жериңди кармалай бербейсиң. Негизги маселе ушул. Бул Америкалык Джонсон Америкада чоңойду. Колу менен кумарын кандырып ага канбастан көрүнгөндүн телефон номерин, адресин сурап өмүр өттү. Америкалык Джонсон Американын Күнөө көчөсүндө чоңойду. 24 жашка келгенде өзү сыяктуу подвалдан табылган, түнкү клубтан табылган, өзүнөн да жаманыраак, бетерирээк кызга үйлөндү. Ал менен алыска барган жок, ажырашып кетти, балалуу да болгон жок. Джонсондун жашы 30-га карап калган. Жашоодон эч кандай үмүт калган жок, эч кандай шансы дагы калган жок. Бул Америкада көбүнчө жандан тойгондор бийик мунаралардын, көпүрөлөрдүн үстүнөн адамдар өздөрү моюн таштап өлүп болмак. Бул дагы ошол чечимге келет. Ажал көпүрөсүнө келип, ошол жерден өзүн таштап өлүүнү чечет. Бул басып келип, өзүн ташташтан мурда жүрөгүдөн эмнегедир бир нерсени артка тартып жатты. Анан мусулман досу эсине түшөт. Досуна кайтып келип, кайра досуна кайтып келгендиги үчүн, мусулман досуна келгендиги үчүн жүрөгү эмнегедир жылый түшөт. Досуна келип: "Эй досум, мусулмандар калп айтпайт, бүгүн достугуң үчүн эмес, бүгүн мен сени мусулман экендигиң үчүн, мусулман катары билгендигим үчүн, мусулмандар калп айтпайт, чындыкты чыркыратып айткандыгы үчүн мен сенин жаныңа келдим, дартымды бөлүшүргөнү келдим. Досум, мен Зинанын көчөсүндө чоңойдум, жаштыгымдан Күнөөнүн чөнтөгүндө чоңойдум. Эмне кылсам болот? Өзүм сыяктуу жаман аялга үйлөнүп, ал менен да ажырашып кеттим. Эмне дейсиң, эмне кыласың? Акыркы шансым өлүм эле. Ал жерде дагы өзүмдү өлтүрөмүн чечип, бирок таштай албастан, моюн таштай албастан көпүрөдөн акыры сенин алдыңа келдим" дейт. Үмүтсүздүккө чөккөн Джонсонду көрүп, мусулман досу "Мусулман болбойсуңбу" деп мусулманчылыкты сунуш кылат ага. Анан өзүнөн дагы күчтүүрөөк, илимдүү аалымга алып келет. Молдокеге келип, Джонсон бардык дартын шартын айтып берет. Өмүрүм ушундай Зинанын көчөсүндө чоңойду. Зина дегенде эч нерседен тайбаган, кайтпаган, зинадан калып кетсем өкүнүп, күнөөгө калсам өкүнгөн ушундай жаман адамым мен, тобо кылып мусулман болсом болобу дейт. Үмүтсүздүккө түшүп калган бул баланын көңүлүнө карап, Молдоке карап: "Сен кылган зиналардын сен үчүн 3 пайдасы бар" дейт. Сен кылган зиналардын сен үчүн 3 пайдасы бар дейт. Эмне пайда? Кандай пайда? Зина по-христиански тоже нельзя дейт. Азыр сен мусулман болуп, исламды кабыл кылып, момун болгон, намазыңды окугун, сен кылган зиналардын 3 пайдасын мен 10 жылдан кийин айтып берем сага дейт. Ошентип мусулман болду. Намазда, зекетте, бардык жакшы иштерде жакшы болду. Джонсон атын Абдужалил кылып өзгөрттү, мусулман болду. Кээ бирөөлөр ушул жерде кичинекей кыстырма, содада, бизнесте мусулман болгонго чейин кээ бирөөлөр күчтүү болот. Бизнесте болсун, содада болсун, бардык жакта күчтүү болот дагы, мусулман болуп намаз окуп, анан ушул турбайбы эми? Кудай бере берет турбайбы деп бизнестин башкарын таштап бергендер көп.
Ал эми Джонсон болсо мусулман эмес учурда жаман болчу, лох болчу. Эми мусулман болуп досуна содага аралашып бар жокто үй бүлөлүк курду, бир балалуу болду. Бардык ийгиликтерге мусулман болгондон кийин жетишти бул. Арадан 10 жыл өтө элек. Бир балалуу болду. Арадан 4-5 жыл өткөндөн кийин баягы Молдокеге кайра жолугуп калат Абдужалил. Молдокени көрүп, сүйүнүп, кубанып, жүзүнөн жылмайып кетпестен Молдоке: "Сиз менин бардык жакшы иштериме себепчи болдуңуз. Сиз мени мусулман кылдыңыз. Сиз аркылуу бүгүн мына ийгиликке жетип отурам. Үй бүлөм да бар, содам да бар. Кудайыма шүгүр, барды жок. Өз жайына түштү. Сизге рахматым. Мунага кичине чай ичип коюңуз" деп колуна $1000 берет. Молдоке карап туруп ага: "Жетимдер үйү бар. Бул жакта жардам бергин" деп дагы $1000 алган жок. Кээ-бирөөлөр сыяктуу $1000 алып, жетимдерге жардам беремин деп чөнтөгүн уруп калган жок. Бул молдо честный молдо болчу. Чындыкты чыркыраткан молдо болчу. Абдужалилдин берген акчасын алган жок. Молдоке Абдужалилге карап: "Абдужалил, мен сага өтө таң каламын. Сен өтө эрте жетилипсиң, ийгилик өтө эрте жетилипсиң, чыныгы мусулманчылыкты далилин ушул жерде көрсөтүпсүң. Мен сага 10 жылдан кийин зинанын 3 пайдасын айтам дегенмин. Бирок сен өтө эрте жетилгендиң үчүн мен сага азыр эле зинанын 3 пайдасын айтып коеюн. Биринчи пайдасы эмне пайда? Сен көчөдө калып, зина кылып, арак ичип, көчөдө жүргөн кездериңде сени көп досторуң таштап кетти. Өзүнүн кругуна, чөрөсүнө кошпой коюшту. Акчасын бербейт, башкасын бербейт. Ким дос, ким душман экендигин билдиң. Мусулман гана адам дос болушун билип, мусулман доска аркасынан келдиң. Бул сенин биринчи пайдаң. Ал эми экинчи пайдаң, өзүң сыяктуу, өзүң айткандай, жинни кызга подвалдан табылган, түн клубтан табылган, ичкен чеккен, өзүңдөн да жаманыраак кызга үйлөндүң. Бул сени жакшылыкка алып барбайт болчу. Бул сенин экинчи пайдаң, ажырашкандыгың ошол кыздан. Ал эми үчүнчү пайдаң, сенин үчүнчү пайдаң, эң чоң табылгыс пайдаң. Эч кандай жолуң жок эле сен. Эч кандай мүмкүнчүлүгүң жок эле. Эч кандай шансың жок эле. Акыры барып өзүңдү өлтүрөмүн деп, эч кандай шансың жок, калган эмес, мүмкүнчүлүгүң калган эмес, жолуң калган эмес, өлтүрөмүн деп жаткан кезиңде терең кучагын жайып күтүп ала турган ислам дини бар экендигин түшүндүң. Эч кандай шансы, эч кандай мүмкүнчүлүгү жок адамга дагы терең кучагын жайып күтүп ала турган ислам дини бар экендигин түшүндүң. Бул сенин жашоодогу эң чоң табылгыс, эң зор пайдаң болду. Бул пайданы эч качан жоготпогон. Бул пайда дегенде бардык нерсени кечкин. Бул пайда сенин жашооңдогу эң зор, эң негизги пайдаң болду. Бул пайда аркылуу бүгүн содада, үй бүлөдө бардыгында жакшы болдуң. Бул пайданы жоготпогон дейт. Бул пайданы жоготпогон. Эгер бул пайданы жоготсоң, мен сени өзүм көпүрөдөн барып ыргытамын дейт. Молда ошентип тамашалашып коет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.